Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinçiden bütkül alamjy jok жерден jaratkan, oşol zattın buyruğu menen taң atıp da kun batkan çenege jaratuvchi Allah Taalaga çeksiz maktoolar bolsun. Jana Peygambarыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрөнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрдүн бардыгыны түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан нуктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллах Тааланын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан кайсы убакта эмнени кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө айтат: "Estağfirullah, innalloha ala kulli şeyin qadir." Албетте Аллах Таала бардык нерсеге кадыр дейт. Чынында эле Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Аллах Таала кааласа жазды кыш кылат, Аллах Таала кааласа кышты жаз кылат. Аллах Таала кааласа асмандан жамгыр жадырат, кааласа мөндүр жадырат, кааласа кар жадырат, кааласа эч нерсе жадырбай дагы кое берет. Ал ушундай улуу зат. Ушундай улуу болгон Аллах Таала сиз биздерди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, ушунчалык сулуулук берди. Жана Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүнүн 45-46 аятында сиз бизге ушундай деп өкүм берди: "Вастаину бис-сабри вас-сала ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин аллазина yazzunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un." Вастаину бис-сабри вас-сала. Силер сабырдуулук менен жана намаз менен, намаз аркылуу Аллах Тааладан жардам сурагыла деди. Бүгүн урматтуу туган биздин муфтиятыбыздан берилген тема дал мына ушул сабырдуулук, кечиримдүүлүк жана мээримдүүлүк туурасында экен. Урматтуу туган, ооба, бул жөнөкөй эле аталып, жөнөкөй эле тема болгону менен, бирок жок, өтө чоң. Сабырдуулук, кечиримдүүлүк, мээримдүүлүк. Мунун ушулардын артыкчылыгы туурасында элге айтып бергиле деген экен. Урматтуу туган, акыйкатта бул жарым сааттын ичинде 3 теманы жарым сааттын ичиге тыгып коюштук. Бул деген урматтуу туган, жетишпейсиң, кыскасы тийип кача бер деген сөз. Бул өзүнчө 3 тема урматтуу туган. Болгондо дагы бул үчөө тең Аллах Тааланын ысым сыфаттарынан: ас-сабыр, ал-гафур, ар-рахим. Сабыр, Аллах Таала өзү сабырдуу зат. Аллах Таала өзү кечирүүчү зат. Аллах Таала өзү мээримдүү зат. Үчөөнү Кур'ан, аят, хадис менен айтып отурган болсоң, урматтуу туган, канчалаган убакыттар, жылдар, айлар өтүш керек эле. Бирок сиз бизге кыска нуска болсо дагы дептир, макул урматтуу туган. Бирок бүгүнкү күнү эң эле бизге керектүүсү бул сабырдуулук. Сабырдуулук. Бул сабырдуулук деген мен урматтуу туган, мунун ичинде толтура. Мунун ичинде толтура. Бардыгыны бириктирип туруп, биз бир сөз менен, бир оз менен сабыр кыл деп коюп атабыз да. Ооба, сабыр кыла турган болсоңуз урматтуу туган, анын ичинде сиздин такыбалыгыңыз бар. Анын ичинде сиздин баатырлыгыңыз бар. Анын ичинде сиздин берешендигиңиз бар. Анын ичинде сиздин тазалыгыңыз бар. Анын ичинде сиздин жөнөкөйлүгүңүз бар. Анын ичинде сиздин акылдуулугуңуз бар. Анын ичинде сиздин ыймандуулугуңуз бар. Анын ичинде толтура нерсе бар да, урматтуу туган. Анткени сабыр кыл деп койгонуң менен эмне кылат? Толтура нерсе бар. Чынында эле сабырдуулук өзү, урматтуу туган, бир адам жөнөкөй эле бир кичине эле шунчалык эле чайналып эле ачууңа тийип атат да. Бир урсаң наклейкасы чыгып калат. Ошону мындай колун көтөрүп барып кой, сабырдуулук кылып коеюн дедиңиз, бул кылганыңыз сиздин баатырлыгыңыз болду, урматтуу туган. Баатырлыгыңыз болду. Sabır kıl degen söz hurmatı tuğan, kıyınçılık geldi. Sabır kıl, makul dep sabır kıldınız, bunun içinde sizden Allah Teala'ga moyun sunuğunuz boldu.
Biraz şunçalık ile bıdıldap, sögünüp, sağınıp atat, bir ile o söz menen öçürüp koysan bolot da. Şunday söyleyin dediniz dağın un çıkpay koydunuz hurmatly tugan. Bunun içinde siz ne kılın sabır kılıp koyayın degeniniz menen, bunun içinde sizden takvalığınız, bunun içinde sizden un çıkpay koyuşluğunuz boldu. Oşontan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kim imandуу adamda gana sabır bolot. İmansızda hiç kanday sabırдуулuk жоқ деген hurmatly tugan. Al sabırдуулuk küçü jetip durup urbay koyuşluk. Boptur küçüң jetpese dagı hurmatly tugan süйлöbөй жөн kalışlık da. Boptur bir bolat küçüң jetti urayın dedin da nurbay koydun. Bir bolat küçüң jetpeyt, al seni kıynap atat. Kol kötörüp dua kılıversen bolat da. Toltura sözlerde aytıversen bolat, jetpey kal, ölüp kal, asılıp kal, körbey kal, jık süylöp salsan bolat da hurmatly tugan. Oşonu dagı aytpay koyuşluk, bul özü sabırдуулuk bol esептенет. Bunun içinde azır aytkanday toltura nerseler var. Albatta sabırдуулuk 3'kө bölüp tur. Alımдар öz hurmatly tugan, ibadatка dagı ne kılыгы sabırдуулuk. Allah'a moyun sunuda dagı sabırдуулuk kerek eken da. Az mına aldыдагылар kança minut aldınız geldiniz, hem oşu jerde жарым saat soğuk bolsa dagı oturuşunuz kerek. Bul özü sabırдуулuk. Aytıp etken sözü manili mi, manisiz mi, жарым saat oşonu majbur karap duruş kerek da. Bul özü sabırдуулuk da. Bul özü sabırдуулuk hurmatly tugan. Bul moyun sununda dagı sabırдуулuk kerek. Oşalla uçurda kelgen sınavga dagı sabırдуулuk kılış kerek. Emi kelgen sınavlar ekiге bölünöt. Kelgen sınav ekiге bölünöt. Albatta Allah Taala sizdi jakşılık menen sınaşı mümkün, jamandık menen sınaşı mümkün. Jakşılıkka hurmatly tugan sabır kılışlık, bul ne bolat eken hurmatly tugan? Sabır dep aytylat. Jakşılıkka çydap koyuşluk, bul çınында эле şükürçülük dep aytylat. Jamandıkka çydap koyuşluk, bunu sabırдуулuk dep aytylat. Allah Subhanahu Taala sizde jakşılık berip dagı sınaşı mümkün. Karasanız da işiniz жүрүшүp ketти, bir kezdе эле үй алдыңыз, bir kezdе эле тугандарыңыз менен байланышып калдыңыз, досторыңыз көбөйүп кетти. Буга şükür кылыш керек. Буга şükür кылыш керек. Albatta Allah Taala berip sizди сынап атат. Şükür кылабы, кылбайбы? Ekinci hurmatly tugan alıp sınayt Allah Taala. Balаңыз öldü, kızыңız öldü, maşinаңız avariya oldu, döngölögü çıkıp ketти, sınıp kaldı. Buga çınında ele sabır kılış gerek. Süylönüp ar nesige. Saburun Jamil Yusuf surasındagi Yusuf aleyhisselam jok bolup ketkendan keyin Yakup aleyhisselamdın aytkan sözü mına şol. Men baldarıma hiç nerse deye albaymın. Saburun Jamil. Sulu, çıraylı. Şunday koz sabır gana kılam degen söz. Koz sabır degen ne degense, oşol adamның kılgan, ketirgen kemçildigini başka biröge arızdanbay, un çıkpayla kalışlıkты, mına saburun Jamil dep koyot. Ova urayın dedin, ne kıldı? Küçüң jetpedi, küçüң jetse da un çıkpay koydun, emi bir adamga maktanıp aytıp otasың. Ana şöyle can çocuğu, onday kılıp koyun dedim, koy dedim da turan turbatını karay. Menime senden urup koyasın da ona, turabı. Men şunday turuşum menen oşoga un çıkpay koydum. Degenin bu sabırдуулuk болбойт hurmatly tugan. Soğupka dagı жатпайт. Küçüң жетпedi, biröge barıp aytıp otasың, ona meni постоянно кыйнайт. Oşoga bir adam jolun tap bersen, dep aytışlığın bul dagı sabırдуулукка жатпайт hurmatly tugan. Saburun Jamil sizge kanday kele turgan bolsa, oşonun bardığını un çıkpay jutup alışlığınız bul özü Allah Taala'nın ısım sıfatlarıdan. Allah Taala sabırдуу zat. Qarang, uşul oturgan bardığızı jok jerden jarattı, kıçırgan küç berdi, akıl es berdi, öңü tüs berdi, uşunçalık sululuk berdi. Oşonusunda karabastan biz küne kılıp atabız da. Allah Subhanahu Taala zamatta janыңды suurup alganga kudreti jetet, birok sabır kılıp atat. Uşunça nerseni berdi, Allah Taala zamatta jok degende janım jogуңду işletpey koygonga kudreti jetet, birok un çıkpay sabır kılıp atat. Sabır kılıp atat. Oşontan alımdarız aytır, emi Allah Subhanahu Taala insandın başka tışkı çöyrü menen dagı sınayt, özünün içki denesi menen dagı, özünün denesi menen dagı Allah Taala sınayt. Kolun orup kalışı mümkün, közün körbey kalışı mümkün, kulağın ukpay kalışı mümkün, butun basbay kalışı mümkün, sınıp kalışı mümkün, çıkıp ketişi mümkün, iştebey kalışı mümkün. Allah Taala mına uşunday insandı sınayt hurmatly tugan. Emi uşu sınavlarındagı en jеңилini Allah Taala'dan soraş gerek eken. Ya Allah'ım, ar dayım men köz açıp jumganга çeyin özümdü, nafsimdi özüme tapşırıp koybu. Peygamberimiz dua kıldır. Ya Allah, menin nafsimdi köz açıp jumgançalık vakıttagı özüme tapşırıp koybu. Özüňe tapşırdı degecen kolun şılk etmiş kalat eken da, iştebey kalat eken da. Tilin süйлöp etken
kekештен туруп каласың, сүйлөбөй каласың. Өзүңө тапшырды дегенче көзүң көрбөй калат, кулагың укпай калат, тиштериң түшө баштайт. Ошонтан пайгамбарыбыз дуа кылган: "Я Аллахым, менин нафсимди көз ачып жумганга чейин чалыктагы өзүмө тапшырып койбогун." Эми сыноолор келе турган болсо, урматтаган аалымдарыбыз айттыр, Аллах Субхана Таала инсанды жакшы көргөндүктөн сыноо берет. Алымдарыбыз айткан, сиздин чынында эле бул байлык колдун кири, урматтаган, Аллах Субхана Таала жакшы көргөнүгө дагы бере берет, жаман көргөнүгө дагы бере берет. Бирок Алла сизге байлыкты бергенде оюңузга кандай арам иш келди, оюңузга кандай арам ой түштү, билиңиз, ошон үчүн Алла Таала сизге бербей жатат да. Акча келгенде эле, "Ох, мынага мынандай кылайын, мынандай кылып берем" дедиң урматтаган, бүт ойлоп көрсөң арамбы? Ошон үчүн Алла Таала сизге байлык бербей атат. Неге? Бул динден чыгып кетет, бул батыле чыгып кетет бул. Ошон үчүн. Эми алымдар айткан, Аллах Субхана Таала чынында эле инсандын кулагыны, эки кулагыны алып койгондон көрө, эки көзүнү алып койгону жакшыраак деп. Сокур адамдан көп нерсе чыгат экен да, сокур адамдан. Алым чыгат экен, сокур адамдан уста чыгат экен, сокур адамдар олия болот экен, сокур адамдар түрлүү такыба болот экен, урматтаган. Менин көзүм сокур болсо дагы, менин жүрөгүм сокур эмес деп ушунчалык таасирлүү сөздөр чыгат экен да. Кимдин көзүнө Алла Таала алып коюп буга сабыр кыла турган болсо, Алла Таала буга өзү ваада бериптир. Мен кайсы пендемдин эки көзүнө алып койсом, жакшы көргөн нерсеси, жакшы көргөн эң көз экен да. Көздөн карагандай сактоо депчи. Мүчөңдөн эң жакшы көргөнү кайсы десе, акылдуу адам айтат экен, көзүм дейт экен. Көзүм. Эки жакшы көргөн нерсесин алып койсом, пенде ошого сабыр кыла турган болсо, мен бейишти бермейинче ыраазы болбойм дептир да. Кулакты алганы өтө жаман нерсе экен да. Ушуну Аллахтан сурашыбыз экен. "Я Аллах, кулагымды сак кой, кулагымды таза кой" депчи. Се дүлөй адамдан эч нерсе чыкпайт экен да. Калай болсо уурулук дагы чыкпайт экен да мынанчы. Эч нерсе урдап дагы келе албайт экен да. Урдап атканда тарак, барак, шарак атып алып, акыры сен неге келет абы? Кыйкырат экен да өзүчү. Келесе айтып кой дейт экен да. Уктап атканды дагы өзү ойготуп алат экен да онучу. Кулагы укпагандан кийин тарактап атабы, шатырап атабы кызыктырбайт экен да ого. Анан ал адам эч жерге дагы өзү барбай калат экен да. Себеби кулагы укпагандан кийин адамдар менен урушкысы келип калат экен, анан жаман көрүнмөйүн деп үйдөн чыкпай калат экен да булчу. Үйдөн чыкпагандан кийин күрүгүзөр өспөйт, эч нерсени көрбөйт, ошол тар чөйрөдө калып кетет экен. Себеби бир жерге барып эмне карадым, эмне мени жамандап атасың? Жамандаган жокмун. Мен карап туруп шыбырадым гана. Сен мени жамандадың мен билем деп эле уруша баштайт экен да булчу. Ошондуктан тилеш керек экен, "Я Аллахым, менин кулагымды таза кое көр." Кыскасы муну да кыла турган болсо, сабырдуулук кылыш керек. Аллах Субхана Таала эң негизги урматтаган Куранда айтып атат: "Вастаину бис-сабр вас-сала", силер сабырдуулук жана намаз аркылуу Аллах Тааладан жардам сурагыла. Аллахтан жардам сурагыла. Жардам сурап дуа кылыш үчүн дагы урматтуу туган сабырдуулук керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биз үчүн колуну 7 саат ушундай көтөрүп туруп дуа кылып атат. 7 саат айланып кетейин. Үйгө бар дагы 7 мүнөт эле туруп көргөм, антип канчалык эркек экенсиң, Шунчалык машыгып атасың, качоксуң, мына ушундай кылып туруп эле 7 мүнөт турчу, урматтуу туган. Өзүң колуңду ушинтип кармап тур. Пайгамбарыбыз 7 саат биз үчүн, өзү үчүн эмес, биз үчүн дуа кылып атат да. Демек, дуа кылыш үчүн дагы сабырдуулук керек. Азыр мен 7 мүнөт ушундай чоюйн, эштен кыйкырып атат, майтегиде да туруп бересиз да. Кудайдын башына орутуп бердиң го сен, кыскачы мындай. Мына кыска кылсаңар да, үйрөнсөңөр ошону. Жаман күнөөс көп экен, анан раса дуа кылып атат деп элечи. Неге сабырдуулук жок да, урматтуу туган. Мына ошондуктан Аллах Субхана Таала дейт, сабырдуу намаз менен жана сабырдуулук менен. Ва иннаха лакабиратун. Албетте намаз менен деп туруп Аллах Субхана Таала намаздын сыфатын айтып берип атат. Ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин. Намаз окушлук Алладан корккондорго өтө жеңил. Ва иннаха лакабиратун. Алладан коркпогондор өтө оор ишкен да намаз окушчу. Намаз окуш Алладан коркпоган, иманы жок адамдарга намаз окуш бул өлүм экен да, урматтуу туган. Аллах айтып атат: "Лакабиратун", ушунчалык чоң.
Кандай? Ya Allah. Kıskası namaz oku degenden körü bul adamdan. Bir kamaz, bir fura cük geldi düşürüp koybaysın mısa oşol oңоyраак eken da. Rast bolbodu o değil mi? Lütfen sen namazını okup çıkar ben şunu düşürüvereyim deydi eken da. Meçitke kiriş bul adam için ölüm eken hurmat tuğan. Oşontan Allah hasonata sizlerge mına uşul neseni berip Allah hasonatını ne kılatat? Meçitke alıp geldi şükürçülük kılabız hurmat tuğan. Albatta hadisler boyunca Umayya Şa'bi razıyallahu anh aytat men Aba Sa'laba Haşi razıyallahu anh'dan soradım. Aba Sa'laba Kur'an'da Maide suresinin 105. ayeti var. Al ayette Allah Teala aytkan Aleykum anfusakum. Bu ayette ne dedi? Aleykum anfusakum. Sen özüңdүн nafsingdi kara. Özüңdүn nafsingə özüң karışılatat. Özüң menen özüң bol. Degen ayat. Bunu kanday düşünse bolat. Degende oşal aytып атат. Sen suraganda dagı çınıgı çever adamdan suradың. Bul boyunca men paygambarın özüdөн suragamın. Bu şul ayat. Sen özüңнің nafsing menen özüң bol. Özüңнің nafsing özüңe karşı olup atat. Özüң menen özüң ne ol? Beken bol dep atat. Buga kanday düşünse bolat dep men paygambarыбыздан suraganımda Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Seler adamdарды жакшылыкка чакыргыла, жамандыктан кайтара бергиле. Kaçanga çeyin adamlar sarang bolup, özünün oyga özü erçip, dünyası uşunçalık tasir berip, ar bir adam özünün oyu menen maktanıp kalganga çeyin. Kıyamet çakında adamlar uşunday bolup kalat eken da, uşunçalık sarang bolat, bitini sıkıp suun içet, itke minip kalat. Özünün oyuga ne kelse oşonu kılat. Albatta bu oylongonda tuvalette oylonot, başka жерде oylonboyt. Ana ne kılat? Özünün oyu menen özü maktanıp kalat eken da. Ana mындай сурады мен mana mындай dedim. Kандай boluptur? Sonu ne? Men ayttım da şunu men ayttım. Joak sen keçten mana men ayttım dep kalganga çeyin seler adamdарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып бергиле. Ошондой adamlar ошондой болуп калган учурда özüңдүн nafsing менен özüң bol. Özüңdü dinge tarbiyala, özüңdü bekem karma, özüңdün nafsingdi oşolarga koşu verbe, özüңdün çöyröңdü özüң tazala degen ayat. Mına bul ayattın manisi mına uşunday. Sebebi al uçuruda dindi karmaşlık, kolga çoktu karmaganga barabar bolat. Al uçuruda kiçinele bir ile amal kılıp koysan, 50 adam amal kılganday soğup tavasın. Mına uşuğa ne kılgıla? Sabırдуулuk kılgıla dep aytkan eken hurmat tuğan. Andan keyingi hadiste albatta Amir ibn Abbas razıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kelip turup aytып atat dinge жаңы kirdi. Kelip turup atat Allah'ın elçisi sizdi erçigender bul İslam dinine sizdi erçigender kimder? Dediler Peygamber açık aytты. Hurrun ve abdun. Hur azat adamlardağı anan koyunçası kullar dedi. Kullar. Ya Rabbi, kultu mal İslam, anan aytı İslam degen ne? Biz İslam dini deviz dep atabız da, biz musulmanbız. İslam degen özü ne? Dediler Peygamberimiz aytып atat, tibul kalam, jumşak, jagımdуу sözdördü süylөө. Bul İslam bola turmat tuğan. Ve it'amut ta'am kalgandarga tamak berişlik. Ova urmatu tuğan uşul жерден aytıp kete turgan nerse kayra aytılıp atat, kayra urmat tuğan adamlarga жеткирилип atat, bирок amal kılbay jatabız ısraf boyunca. Israftan saktanu. İt'amut ta'am adamlarga tamak berişlik bul İslam urmat tuğan. Bирок bергende kimderge? Albatta kedeylerge köýrök. Kedeylerge köýrök. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, toy kılınıp, kaysıl toygo, baylar gana çakırılıp, kedeyler kelbey kalgan bolsa, en jaman toy mına uşul toy degen. Peygamber aytadi, en jaman toy kaysıl körüp turup aytasın, 1000 halal bolup ketsin. 1000 yıldızlar kelsin. Başkalar kelsin hurmat tuğan, ne kıldı? Kedeyler jok eken da. Kedeyler yok. Jalan bayları toptalı algan, jalan aksöykpüz degender, jalan biznesmender, jalan VIP'te jürgönder. En jaman toy mına uşul dedi hurmatı tuğan. Andan keyin ısraf kılışlık bul aram nerse. Ya Allah, Allah keçirsin. Hurmatlı bir tuğandar, bardığız dostlarımızga aytaylı, bir tuğandarımızga aytaylı. Özüңnün kadırыңды salıp dağı aytçı. Meni desen uşunday kılba dep dile aytçı. Mali özün bilesin danan devle kete verbe. Kadırыңды salıp dağı ayta ver. Bul ısraf aram dost, kiyin ökünösün. Mana meni aytты degin, meni desen oşunday kılbaçı. Sen anlık menin dosum bolson.
деп деле айта бериңиz. Кадырыңызга ысырап сакталсын. Israf saktалсын. Ошонча ысырап кылгандан көрө урматтууган, өтө сонун идея. Мына ушул биягы көлгө чейин, биягы Ош Баткенге чейин жолго туалет салып алайлычы. Жолго туалет салып алайлычы. 50 тай, 5 тө, 10 токулган ат, 2 алтын кур деп эле жарыя кыла бербей. Не кылайлы урматтууган, ошонун жок дегенде бир тайга бир туалет салып койгун. Ömür boyu maqtan ötsöң bolot da. Ömür boyu ошол жерден өткөндө эле сүйүнүп бересиң да, таратын кыстап атып ушул жерге токтотчу деп элечи. Барып токтоп карап өтөсүң го. Эми ону бирөө караш керек да. Караштын жолу өтө оңой. Сен салдагын шарты менен урматтаган. Бир иши жокто апарып коюп кой, мына ушул жерди тазаладагын, ушул жерден түшкөнүн бардыгы сеники деп койгун. Анеке каралат да. Өтө сонун карап берет да. Тап-таза кылып түшкөн ошого болсун, бир адамды иш менен камсыз кылып атасың. Өткен кеткен мусафирлардын бардыгынын дуасын алып атасың. Ошонтан ысырафтан алыс болойлу. 30 ырчыны чакырып тур. Я Алла, ар бирөө бир ырдаганда 3 мүнөт. Элестетиңерби, 3 ырдан ырдаса канча? О макул ырдады, ол жөнөкөй эле бекер ырдаганда канча бердиң? Боптур, мананча деп соорун сайып атасың. Айланып кетейин, урматтууган, ал жерге баргандар, мен азыр ойлоп калдым, ошол ат мингенден бирөөсү дагы кедей эмес деп ойлоп калдым да. Ар бири зекет бере турган байлар экен да. Ооба, шүгүр мага, мына ушул мен турган турпатыма досторум ат алып берип атат, 260 000 сомго да. Демек бул каралганда канча акча кетет, эми алып бериш ушунча болсо, карашы канча болуп атат. О, галага кирген аттарды билесизби, канча миллион турат алар? Канча миллион турат урматтаган. Өткөндөгү бир ат 180 000 долларга сатылды го. Өтө жакшы урматтаган. Бирок сен ошончону алганыңдан кийин ооба сонун ишти кылып атасың. Бирок ысырап кылбастан, мына ал жакта ахиретиңди дагы ойлоп кой деген эле сөз. Сиздики ал, Алла берекесин берсин. Анда дагы чоңурагын алыңыз. Алла берип атабы, бергенден кийин көргүсү келет. Чоң машиналарды айдаң, жиптерди сиз айдаң. Siz aydan jipтерди урматтаган, мусулмансыз, сиз минишиңиз керек. Бирок ысырап кылбастан. Ысырап кылбастан деген сөз урматтаган, азырга той бергенде кедейлерди дагы чакырып коюңуз. Машалла бизде жетимдер үйү бар экен, карыялар үйү бар экен, кедейлер толтур экен, аларды дагы чакырып коюңуз. Ошол эле бир устолду даярдап койсоңуз, урматтуу тууганы. Сизге сөзсүз эле көтөрүп келгендерди чакыра бербестен, ошолорду чакырыңыз. Каяктагы эле бир чоочун байларды чакыра бербестен, өзүңүздүн жакын тууганыңызды чакырың. Жакын тууганыңыз калып кеткен, башка эле бир адамдар менен аха бака чака болуп отурасыз да. Тууганыңыз оякта жүрөт. Не болду сизде бизди чакырбады го? Анан үйгө барсак керек бир күн деп коюп бечара жер карап турат. Неге? Я Rabbi, siz biz tuğançılıktan da ушунча алыстап кеттик. Бүгүн басым жасап дагын берген экен, ысырап боюнча айткыла деп урматтаган, чынында эле мамлекетибиз колдоп турган учурда, президентибиз чоңдорубуз айтып турган учурда, муну жолго салып ала албасак, кийин кыйын болот. Жоңкой, ар ким колдан келген кылы берсин деген учурда кедейге эле кыйын болот. Sizge de kıyın bulut. Adamlar da razı kılalbay жүрүп dünyödөн ötüp kete sürmatı tuğan. Makul, başka jaka ketip kalgan bolsok dagı bizge en orçundu tema dostlarımızga aytaylı. Tuğandarыбызга айтайлы. Азыр мен бирөөсүгө айтып атам, макул отуруп туруп кеңешейли деп айтып атат. Иншалла кеңешебиз. Эгер макул деп туруп Алла Таала иманына күч кубат салып туруп, болду, туура айттыңыз деп турган болсо, иншалла бир-эки жерге дараткына салабыз. Аракет кылып атабыз иншалла. Сиздин дагы колуңуздан келет. Досуңуз бар, душманыңыз бар. Досторуңузду айта бериңиз, урматтуу тууган. Ооба. Ya Rabbi, kıskası İslam degen mına ушундай тамак беришлик болгондо да колунда жок кедейлерге. Култу мал иман. Иман деген эмне? Биздин айткан темабыз мына ошол. Иман деген ас-сабыр, сабырдуулук кылыштык, бул имандан. Аллах Таала өзү сабырдуу зат. Аллах Таала өзү мээримдүү зат, Аллах Таала өзү кечиримдүү зат. Албетте урматтуу тууган, эми караң, кайсыл пенде ушул сыфат менен сыфатталган болсо, Аллах Таала эң жакшы көргөн пенде ошол болот. Өзүңүздүн эле балаңыз сиз кылган ишти кылып чыкса, сиз кылган усталыкты кыла турган болсо, канча сыймыктанаса, менин балам да бул, менин балам. Оны экөөчү, онун лапашаң.
Onu tapqanыңыз жетіп болбосом жүрө берет. Ең кичинеси болсо дагы, ең аты сиздин кесип менен сиз кылган ишти кылып чыга турган болсо, ең жакшы көргөн балаңыз ошол да. Бардыгы эле өзүңүздүн балаңыз, урматтуу туган. Төрөлгөндө канча сүйүнгөнсүз. Бирок сиздин кесип менен ошол чыгып атат да. Ошону ээрчитип барасыз, сүйлөткөндө ошону сүйлөтөсүз, айтканда ошону мактайсыз. Мына ал чыгат, мен манага ишенем депчи. Пенде дагы урматтуу туган кечиримдүүлүк болсо, пенде дагы мээримдүү болсо, пенде дагы сабырдуу болсо, Алла Таала периштелерге мактанат. Кыямат күнү Аллах Таала ачык айтат: бул пендем кечирим. Мына кечиргенге мен татыктуумун. Бул пендем ушунчалык сабыр кылганга мен татыктуумун. Мен сабыр кылам, мен кечирем, мен мээримдүүлүк кылам, бейишке кирсин дейт. Ооба, Умар разияллаху анху айткан: жокко сабыр кылыш өтө жеңил. Барга шүгүр кылыш ушунчалык оор деген урматтуу туган. Акыйкатта бүгүн барга шүгүрчүлүк кыла албай атабыз. Барга шүгүр кыла албай атабыз. Жокко айла жок сабыр кыласың. Буюкканга жылдыз от деп жүрүп чыгып кете бересиң кыштанчы. Мына ынтып жүрүп деле, бутуңа сапочкаңды бу шлепканы ийип алам, чуркап барып келип, айла жок сабыр кыласың да. Барга шүгүр кылыш кыйын, урматтуу туган. Барга шүгүр кылыш. Ошондон бар нерсени дагы, урматтуу туган, алып алайын деп атасың, баары сенде. Кой. Менде манагы барга, муну бул жака берейин дешлик, бул өзү сабырдуулук да. Бул өзү сабырдуулук, урматтуу туган. Ошондуктан ар бирөөбүз Имам Шафи разияллаху рахматуллаху алейхидан сураган экен. Эми караң, экөө тең өзү сабыр, барга шүгүр кылышлык бул сабырдуулук болуп эсептелинет, жокко сабыр кылышлык бул дагы сабыр. Ошонун кимиси жакшыраак? Барга шүгүр кылсак сооп болобу, же жок нерсеге сабыр кылсак көбүрөөк сооп болобу дегенде Имам Шафи рахматуллаху айткан: башыңа келмейинче муну түшүнбөйсүң. Аллах Тааладан жеңилдигини сурай бер деген экен. Акыйкатта, урматтуу туган, жеңилдигини сурай беребиз. Бар болсо, я Аллахым өзүнү жолуна иштете турган кылып бергин. Жок болсо, я Аллахым өзүң не кылгын? Мени сабырлууладан кыла турган. Ооба, жок нерсе өтө кыйын нерсе, урматтуу туган. Ошондой болсо дагы ага сабыр кылыш жеңил экен да. Барга шүгүр кылыш ушунчалык оор экен, урматтуу туган. Бүгүнкү элибиз, бүгүнкү адамдарыбыз ушунчалык өзгөрүптүр. Эми көз көрүп таң калып атасың, бирок айла арасында жашап атасың да. Бүгүн адамдар ушунчалык деңгээлде адам баласынын минген машинасына, көтөргөн телефонуна, кийген кийимине карап мамиле кылып калыптыр да. Ушунчалык таң калдым, үстүңдөгү кийимди карап туруп, кайсы фирмадан экенин билет экен да. Үстүңдөгү кийимди, бул өзүндө тигилген турбайбы деп. Эмне болуптур өзүңдө тигилген болсо? Мешектиле башын кыргытып мындай чыгарып алсаң эмне болуптур? Сен авыратың жабылса болду. Бирок ага карабай калдык. Авырат дегенде сөз, урматтуу туган, кыштын күнү көпчүлүгүбүз баняга барып атабыз, парда отуруп атабыз. Акыркы айта турган сөз мончонун адеби. Сиз авыратыңызды жабып кириңиз. Ага киргендер дагы авыраты жабык болсун. Акыркы айта турган сөзүм, сахабалар дагы Шам мамлекетине барганда баняны көргөн, алар дагы. Баняга парга кирип туруп айткан эң жаман үй мына ушул мончо, пар экен деген. Баня экен деген. Неге? Биринчиден авыратыңды ачып коет экен, экинчиден уятыңды кетирип коет экен деген да. Карасаң аркан жишип кой деп бирөө жишип атат, анантыбы. Нени ойлоп жишип атат билбейсиң да. Бу уятыңды кетирип коет экен деген, урматтуу. Алар ахиретти ойлогон. Анан авыратыңды ачып коет экен деген. Ошондон көпчүлүк баняларды угуп атабыз, урматтуу туган, Алла сактасын. Ениден жаңы төрөлгөндөй жүрө бересиңби? Мындай уят, уят. Мен кийдим го, сен кийгенмен нарык алдыңдан өтүп келсе карап туруп бересиң таң калып. Ушундай да адам бар бекен депчи. Сен анын ичинде не кылып жүрөсүң өзүң, урматтуу туган? Ооба, сизге таң калыштуу болгон эмес. Азыр биз ошондой жерде жашап атабыз да. Ошондо машина мына ылдый жакта жашасаңыз, Грен Сити деген баня бар. Авыраты бир аз жабылык. Мына жерде Сергүү бар, урматтуу туган. Башка банялар бар, авыраты жаба турган. Анан Пишбек деген дагы 4-күнү күнү гана таксырлардыкы деп атат. Калгандыгы дикилердики экен. Пон андай болбойт, урматтуу туган, андай болбойт. Ана өтө пары жакшы деген экен, эми инсан экенсиң да, макул деп барсам эле апа тосуп чыкканда элечи аял киши. Келгиле бүгүн таксырлардыкы, кассага берип кире бериң дейт. Азыр кой бир кирейин десем, энеден жаңы төрөлгөндөй жүрөт да, ичиде кадимкидей эле. Кеңири. Анакта бирөө жаңы төрөлүп турган десем, ол апа кирип кетти өзү урганбы дейт. Эмне кылып жүрөсүң бuyакта? Андай болбойт, биз мусулманбыз, алхамдулилlah. Авратты жабыңыз. Караң, намазда тизеңиз көрүнүп калса, намазыңыз бузулду го, туурабы?
Неге? Аврат болгондугу үчүн, урматтуу тууган. Тизеңи эле көрүп, түстүгү эле кийип алсаң болду, бүттү эмес. Санын көрүнүп жүрө, бул уят, ошол көчүгүң көрүнүп калды деген сөз, урматтуу тууган. Бул аврат. Ошондуктан баняга киргенде дагы өзүңүзбү анда макул эч нерсе эмес. Адамдар барбы, сиздин авратыңыз бардыгы, шорты кийген болсун, бирок болсом пурасына жапкан болсун. Бирөө бар экен, пурасынан жабып парда отурганда отурат экен, бассейнге түшкөндө чечип ташап өчүп. Андай болбойт, Андай болбойт, урматтуу. Ошондуктан биз түшүп атабыз, биз талап кыла турган болсок, баня салганда, мончо салгандар дал ушундай шарттарды өздөрү түзүп берет. Өздөрү түзүп берет, урматтуу. Биз не кылайлы? Иманыбызды сактап калайлы. Галбойлор каяктан чыгып атат дейсиз, урматтуу. Бүт ошого аралашып жүрүп, аны баняда бири-бириге тийип калып жүрүп, анан башталды да. Ол өздөн өзү чыгып туруп эле болуп калды дейсиңби? Мына ушулардын кесепети. Андыктан Аллах Субхана Таала бардыгыбыздын иманыбызга күч кубат берсин, айтылган сөздөргө амал кылышка Аллах Субхана Таала толук жардам берсин. Ар бирибизге Аллах Субхана Таала сабырдуулук, кечиримдүүлүк, боорукелдикти кылып, Аллах Таала бардыгыбызды исрафтан сактасын. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.